Ишкерлер үчүн бизнесин илгерлетүүгө дагы бир жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү. Кепилдик фонду ишкер үчүн банктан каалаган суммадагы насыясын алууга кепил болуп берүүдө. Тилекке каршы банктар күрөөгө коюлган мүлктүн суммасы жетишсиз дегендиктен ишкерлер банктан каалаган суммасын ала албай келишкен. Мындай жардамдын өзгөчө элеттик ишкерлерге бизнесин кеңейтүүдө чоң эле пайдасы тийип жатат. Былтыр ишмердүүлүгүн баштаган кепилдик фонд тууралуу Нургүл Жумабекова айтып берет. Кепилдик фондтун кызматын алгандардын көбү чакан жана орто ишкерчиликтин арабасын тарткан бизнесмендер болууда. Ишкерлер менен банктын ортосундагы бычылган күрөөнүн баасы боюнча маселе чечилип, каалаган каражатын алган ишкерлер бизнесин кеңейтүүдө. Кепилдик фондунун кепилдиги менен 102 ишкер бизнесин илгерилетүүгө банктардан баш аягы 520 миллион сомго насыя алды. Фондтун кепилдиги менен кредит алгандардын көбү элеттик ишкерлер. Кепилдик фондтун максаты да айыл жериндеги ишкерлерди колдоо, кайра иштетүү ишканаларын ачууга көмөктөшүү. Айыл жеринде күрөөлөрдү банктар аябай төмөн баалайт да. Ошол себептен эгерде биз алардын орто кредиттин көлөмүн санасак, ал аз эле болуп калат да. Себеби үйдүн баасы же болбосо дагы башка нерсенин баасы аябай төмөн болуп атат да. Ошол себептен алар өзүнүн сураган көлөмүндөгү кредитти ала албайт. Ошол себептен биздин керектүүбүз аябай эле чоң болуп атат да. Мына азыркы бүгүнкү статистиканы алсак, 102 ишкерлер бизден гарантия алды, ошонун көбүнчөсү айыл тараптан келген. Кепилдик фонду учурда өлкөнүн 7 банкы менен тыгыз кызматташтыкта иштеп жатат. Ар бир облуста кеңселер ачылган. Кепилдик фондун капиталы 282 миллион сомду түзөт. Анын 72 миллиону республикалык бюджеттен бөлүнгөн. Мындай аракет өлкөнүн айыл чарба, кайра иштетүү, жеңил өнөр жайы жана туризм сыяктуу тармактарын көтөрүүгө багытталган. Бул жумуштарды ыкчамдатуу максатында атайын аймактарды өнүктүрүү концепциясы да кабыл алынган. Ага ылайык ар бир аймак мүмкүнчүлүгүнө жараша өнүктүрүлөт. Ар регион өзгөчөгөн алып чыгып туруп, эмнеге конкуренция кылат. Ошолорду биз бекитип берип туруп, каражатты дагы биз ошол жака жумшаш керек. Максаттуу жумшап, ошо өндүрүштү биз курушубуз керек. Аны курам, ошону салам деген бизде бизнесмендер бар жерде. Мен мына кыдырып атам, жолугуп атам. Азыр мына кээ залогу жетпей, Россия өнүктүрүү фонду ала албай атышат. Аларга кээ жардам берип атабыз, кээ залогу жардам бере албай атабыз. Ошон үчүн мына кепилдик фонд түздүк. Мамлекет кепилдик берип туруп, ошону салышыбыз керек. Бул Бишкектеги жумшак жана катуу эмеректерди жасоого керек болгон буюм тайымдарды чыгарган ишкана. Рынокто 10 жылдан бери иштеп жаткан ишкана кардарлардын суроо талабына жараша кепилдик фондунун жардамы менен банктан ири суммадагы насыя алып, ишкерчилигин мурдагыдан да кеңейткен. Себеби жакындан тартып чыгарылган продукция Тажикстан менен Казакстанга экспорттолуп жатат. Гарантийный фонд это такой уникальный инструмент. Кепилдик фонд ишкерлер үчүн ишин алдыга жылдырууга шарт түзгөн мыкты мүмкүнчүлүк. Банкка койгон күрөөнүн суммасы кээде жетпей калат. Биз кепилдик фондунун жардамы менен каалаган сумманы эч кандай тоскоолдуксуз алдык. Себеби бизнести соодадагы акчанын эсебинен кеңейте албайсың. Айланып жаткан акчаны алсаң, товар азайып кетет. Бизнесмендердин айтуусунда мындай жеңилдик ишкерчиликти кеңейтүүгө жакшы шарт болууда. Учурда ишкерлерден айына 30га чукул арыз түшүп жатат. Бирок ишкерлердин баарына эле бирдей кепилдик бериле бербейт. Албетте ишкер насыяны кайтара алары, башка да мүмкүнчүлүктөрү эске алынат. Нургүл Жумабекова, Алмаз Нурманбетов, Коомдук биринчи канал.